Саламатсыздарбы, эфирде талкуу программасы. Биздин бүгүнкү эфирибиз көпчүлүккө маанилүү деп ойлойбуз. Анткени биз бүгүн жумушка орношуу жана ал жерде иштеп жаткандагы укук бузуулар жана ал жерде ошол кызматкерлер өз укуктарын кандай коргоосу мүмкүн экендиги боюнча биз кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн биз Кыргызстан куруучулар профсоюзунун төрагасы, курулуш жана токой чарба кызматкерлеринин глобалдык профсоюзунун Европа жаштар комитетинин титулдук мүчөсү Элдияр Карачалов мырзаны чакырганбыз. Саламатсызбы? Элдияр мырза, бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыргачылык билдиребиз. Бизде жаштар калктын 3/1 бөлүгүн түзөт да. Бизде билимдүү жаштар абдан көп. Бирок деген мынакей жумушка орношуп кызмат издөөдө биздин азыркы учурда жаштарыбыз абдан көп кыйынчылыкка туш келет. Бирок мындай да биз ишке орношуп атканда азыр мисалы үчүн кайсы гана бир жеке тараптардагы фирмага барасыңбы же мамлекет кызматка барасыңбы, биз ошол келишимди толтурабыз. Анан ошол келишимди көпчүлүгүбүз көрбөй эле, окубай эле кол коюп коебуз да. Бирок ал жерде эмнелер көрсөтүлүшү керек, анан окушу керекпи, кандай убактысы, айлык маянасы, анан мисалы үчүн кайсыл учурда кандайдыр бир ошол кызматкерге жаза колдонуулар да жазылышы керекпи? Кандай болуш керек келишим? Эмгек келишим эмнеден турат? Бул жөнүндө атайын мен өзүмдүн китепчелерим бар болчу. Тилекке каршы өзгөчө биздин жаштардагы бир чоң катмары китеп окубай калды. Ошого байланыштуу атайын анимациялык тасмаларды тартканбыз. Сиздер менен бөлүшүп кетебиз. Эмгек келишимде эки тараптын укуктары жана милдеттери так көрсөтүлөт. Эмгек келишим болгондон кийин сиз Эмгек кодексиндеги 446 беренин баарын толук кандуу колдонгонго укугуңуз болуп калат. Эмгек келишимде сиздин милдеттериңиз так көрсөтүлөт. Эмгек келишимдин оригиналы сизде дагы, жумуш берүүчүдө дагы болуш керек. Эгерде ал жерде сиздин милдеттер инструкция жазылат десе, инструкцияны алып, инструкциянын копиясын өзүңүзгө алыңыз, ал менен таанышыңыз. Мекеменин ички эрежесинде болуп калат деген норма да бар. Андай болсо, анда мекеменин ички эрежесин колуңузга алып, так окуңуз. Ал нерсе колуңузда болбосо, тилекке каршы эмгек талашташ болгон учурда сиз абдан кыйналып каласыз. Укуңуз жок кесе болуп калат. Ошондуктан бул документтер сиздин колуңузда болгону туура жана жакшы. Ошон үчүн окуп туруп дагы көрүп, ошону менен макулдашып туруп кол коюш керек да. Албетте. Мындай учурлар көп болот да. Эгерде кызматкер кечигип калса же бир кандайдыр бир мүчүрүштүк кетирсе, ага мындай сөгүш дагы жарыяланат. Ошону менен катар кээде акчасы, айлыгы дагы кыскарат да. Негизи мындай жазалоону баягы чөнтөктөн урабыз дешет да. Көбүнчө ошол айлык маянасын кыскартып салышат да. А мындай деген келишимде жок да. Бул өзү туура эмеспи негизи? Түшүндүм сизди. Жумушка кечиккен учурда же башка бир милдеттерди туура эмес аткара алсаңыздар, жумуш берүүчү Эмгек кодексинин 146-147 беренесин караңыздар. 3 эле жол менен сизди жоопкерчиликке тарта алат. Биринчи замечание орусча айтканда, экинчи сөгүш жарыялайт, үчүнчүсү жумуштан кетирет. 3 гана түрү бар. Биздин бир топ жумушчулар штрафты киргизип койгон. Штраф бул мыйзамсыз. Россия кайсы мамлекет барбаңыз, дүйнөбүздүн 99% мамлекетинде Эмгек кодексинде штраф деген мыйзамсыз. Штрафты киргизбеш керек. Эгерде сизди ушундай кечигүүлөргө же башка бир жоосундарга штрафка жыгып жаткан болсо, бизге профсоюзга кайрылыңыз. 1 жыл болобу, 3 жыл болобу, же андан көп жыл болобу, айлык майна боюнча талаш тартыш болсо, анын мөөнөтү жок. Аны профсоюз аркылуу, кийин сот аркылуу чечип алса болот. Эмгек милдеттери. Эмгек кызматы бул жумушту штаттык жүгүртмөгө ылайык, кызматка жараша кесип жана багытка карап аткаруу. Кызматкердин кызматтык милдеттери. Кызматтык милдеттер кызматкердин эмгек келишиминде бекитилиши керек. Практикада көбүнчө эмгек келишиминде кызматтык милдеттер белгиленип, кызматтык эреже көрсөтүлбөйт. Биле жүрүү керек. Эгерде эмгек келишимине кол коюуда сизди арызга кызматтык көрсөтмөлөрдү тааныштым деп жазууну өтүнүшсө, сиз кызматтык көрсөтмө менен тааныштырмайынча кол койбоңуз. Кызматтык көрсөтмө менен тааныштырган соң, сиз тааныштым деген ай, күнү жазылган көчүрмөнү сураңыз. Кызматтык көрсөтмө так даана жазылышы керек.
кыскартылып же айкын болбосо кийинкиге талаш тартыш маселе жаратышы мүмкүн. Дисциплинардык жоопкерчилик. Дисциплинардык жоопкерчилик бул тартиптик жаза. Анын ичинде кызматтан бошотуу түрүндө кызматтык милдеттерин мыйзамсыз аткаргандыгы, же талаптагыдай эмес аткаргандыгы, тартипсиз жосун жасагандыгы үчүн колдонулат. Кызматкер бир гана өзүнүн кызматтык милдетин аткарбастан иш берүүчүнүн ички иш тартибин сактоого милдеттүү. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 147-беренеси. Дисциплинардык жазалардын түрлөрү: эскертүү, сөгүш, жумуштан бошотуу. Иш берүүчү жазаларды көбөйтүүгө укуктуу эмес. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 146-беренеси. Процедуралык тартиптин жол жобосу. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 147-беренесине ылайык тартиптик жаза колдонуудан мурун иш берүүчү кызматкерден жазуу жүзүндө түшүнүктү талап кылууга милдеттүү. Кызматкердин түшүнүгү 2 иш күнүнөн өтүп берилбесе, анда ага жараша акт түзүлөт. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 147-беренеси, 2-бөлүк. Дисциплинардык жоопкерчиликтин чара көрүүнүн мөөнөттөрү. Дисциплинардык чара көрүү, тактап айтканда, тартип бузуу болгон күндөн 1 айдан кеч калбай, кызматкердин ооруп же эмгек өргүүдө болгонуна карабай башталышы керек. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 147-беренеси. Кандай болбосун, тартиптик жаза укук бузуу жасалган күндөн тартып 6 айдан кечиктирилбестен пайдаланууга мүмкүн эмес. Ал эми аудиттин, финансылык чарба иштеринин ишмердүүлүгү же текшерүүнүн натыйжалары боюнча ал жасалган күндөн тартып 2 жыл өткөндөн кийин колдонулушу мүмкүн. Көрсөтүлгөн убакыт кылмыш ишин козгоо убактысын камтыбайт. Көпчүлүк ошол мекемелерде, өзгөчө ошол мамлекеттик мекемелерде сиз мынакей азыр куруучулар профсоюзунун төрагасы экенсиз, мынакей биздин мугалимдер бар, дарыгерлердики бар, маданият тармагындагы профсоюздардын ошо комитети бар. Негизи бизде Кыргызстан профсоюздар федерациясы бар да. Бирок биздин мынакей бүгүнкү күндө профсоюздардын милдетин билген жаштарыбыз аз да. Ошон үчүн бул боюнча да түшүнүк бере кетсек. Мисалы, эгерде ошол жерде профсоюз уюму болсо, ал жерге деген пайыздык ар бир кызматкер өзү акча төлөйт, чынбы? Ал профсоюз эмне иш кылат, мисалы үчүн? Ал профсоюз эгерде кандайдыр бир укук бузулуп атса, ошол кызматкердин укугун коргош керек, чынбы? Жетекчилердин ортосунда көпүрө болуш керек. Ошо чыр чатакты талаштарды чечиш керек. А бирок бизде деген ошол кызматкерлер кандайдыр бир кысым болгондо өздөрү жалгыз кылат да. Эмне кылыш керек ошол кысым болсо? Түшүндүм. Профсоюз деген бул эмне? Профсоюз деген бул кызматкерлердин ушул уюмга бириккен, мүчө болуп кирген кызматкерлердин эмгек укуктарын коргой турган уюм, эмгек шарттарын ошол мекемеде түзүп жөнгө сала турган уюм. Жумуш берүүчү менен жумушчунун ортосундагы кадимгидей көпүрө боло турган уюм негизинен. Көп учурда көбүн эсе профсоюздарды жумуш берүүчүгө бир каршы эле чыгара турган уюм деп кабыл алышат да. Профсоюз жакшы иштей турган болсо, жакшынакай эки тараптын ортосундагы көпүрө болуп туруп, бир топ маселени мыйзам чегинде татынакай чече ала турган уюм. Профсоюзга киргенде ар бир адам өз жеке ыктыяры менен кирет. Эч ким мажбурлап киргизгенге дагы укуксуз, ага жоопкерчилик тартат. Жана профсоюздон чыгып кеткен, профсоюзда болсоң жумуштан кетирем деп талап койгонго дагы эч кимдин укугу жок. Ар бир жеке жарандын тандоосу. Профсоюз эмне кылат дегенде, ар дайым сураңыздар, бизде жамааттык келишим барбы деп. Ушу жамааттык келишимди алып туруп, бир окуп чыкканда түшүнөсүз да, профсоюздун жакшы иштеп жатабы же жаман иштеп жатабы. Ошол жерде эле көрүнүп калат. Эмне дегенде, жамааттык келишим деген бул профсоюз менен жумуш берүүчүнүн ортосунда кабыл алына турган документ, бул ички локалдуу конституция деп атасак болот. Эмне дегенде, ал жерде конституцияда, эмгек кодексинде, башка мыйзамдарда көрсөтүлбөгөн нормаларды жөнгө салып, жүзөгө ашыра турган документ да. Мисалы, айкалыштырып иштегенде эмгек кодексинде чак жазылып турат, 30%дан кем эмес төлөбөш керек деп. Эсеп палатасы келип текшерсе, 30%дан көп болсо, жумуш берүүчүнүн башкача болот. Бирок жамааттык келишимге 50 же 70 бекитип отурган болсоңуздар, андан кем болбосун деп. Анда жумуш берүүчү милдеттүү түрдө 70% төлөй турган болот. Айкалыштырып жа кошумча жумуш кылып атпайбы биздин кызматкерлер аларга.
Кийин эсеп палатасы келгенде эч кандай мыйзамсыз деген талаптарды кое албай калат. Башка нормалардын баарына киргизсе болот да. Бул боюнча өзүнчө бир кийин убакыт болуп калса эфир берсеңиздер абдан жакшы болмок, сонун болмок. Не дегенде бул абдан чоң жана өрчүндүү тема ар бир жаранга пайдалуу. Профсоюздар уюмдар боюнча жана жамааттык келишимдер боюнча. Жок, эгерде ошол ишканада кандайдыр бир кызматкердин укугу бузулса, бузулуп жатат. Ал деген сотко барат, чынбы? Арыз жазат, соттошот. Бирок ошого чейин эле профсоюздар ошол мекеменин ичиндеги уюмуна кирип, төрагасы менен ошол жерден ал жетекчилик менен түз байланышта боло алат да, анткени кызматкерди укпай коюшу мүмкүн. Ооба. Кысымга алышы мүмкүн, иштен кетириши мүмкүн. Ошол учурда өзүнүн укугун коргоону каалаган кызматкерлер профсоюздардын төрагасына кайрылса болобу? Албетте. Эмне иш кылыш керек ошондой төрага? Ушул учурда эгерде сиз менен жумуш берүүчүнүн ортосунда кандайдыр бир талаш тартыш болсо, профсоюздун өкүлүнө, төрагына кайрылыңыздар. Бирок эскертип кете турган нерсе, профсоюз деген бул бир адам эмес, бул жалпы ошол жерде жамааттын профсоюзга кирген мүчөлөрүнүн уюму да. Анан кийин ал адам сизге тиешелүү консультация берет. Эгерде ал билбесе, областык жана биздин республикалык комитеттерге, Кыргызстан профсоюз федерациясынын атайын тиешелүү кызматкерлерине кайрылат. Алар сизге толук кандуу кандай кыймыл аракет кылыш керек экенин түшүндүрүп берет. Кайсыл жакка кайрылыш керек, эмне кылыш керек. Көп учурда эки жакка кайрылбай эле, арыз жазбай эле профсоюздун уюмдун башчысы барып директор менен, мекеменин башчысы менен түздөн-түз сүйлөшүп, ал маселени чече алганга мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде андай болбой турган болсо, сизге айтат, ушундай юридикалык жолу бар. Бирок талаш татышка кабылып калышы мүмкүн. Кийин утуп алсаң жумуш берүүчү сага кысымга алышы мүмкүн деген нерсени түшүндүрүп берет да. Аны эгерде сиз өзгө толук кандуу чечим кылсаңыз, мен ушуга туруштук берем. Профсоюз артында болсо, профсоюз мага консультациясын бекер бере турган болсо, мамлекеттик мекеме болобу, сот болобу, баардык инстанцияда мени коштоп, жанында болуп, бекер укугумду коргойт экен дегенди толугу менен кабыл алсаңыз, анда ушул жол менен барсаңыз болот. Дагы бир жаңы мен өзүм айтып жүргөн бир идеям бар, кошуп кетейин. Жумуштан кетип калган учурда биздин көп кызматкерлер бир дилеммада болот да. Мен соттошсом, юристтер айтты, профсоюздун өкүлдөрү, меники туура экен. 1 жыл, 2 жылда кайра соттошуп келип калышы мүмкүн. Бирок 2 жыл аралыкта мени билимди ким багат деген дилемма болот да. Жол болсо, ой, мен андан көрүп 1 ай чуркап ары бери эмет, биздеп жаңы жумуш таап иштей берин деген талап маселенин ортосунда болот. Ушул көйгөйдү чечүү үчүн мен оюм боюнча биз жакында съезд болгондо Кыргызстан профсоюз федерациясына атайын уставына бир өзгөртүү киргизип, атайын солидардуулук фондун түзөбүз. Ал фонд эмнени билдирет? Эгерде сиз ушундай мыйзамчыл жол менен жумуштан кетсеңиз, биздин профсоюздун өкүлдөрү айтса, мыйзамчыл жол менен кетти деп. Сиз соттошуп жаткан учурда биз сизге жанагы айлык майынан биз төлөп берип турабыз. Сиз соттон утуп кайра келе турган учурда акчанын баары бизге өзгө келет. Ошол аралыкта биз сизге финансылык подушка болобуз. Жаздык болобуз метиндечи. Эгерде биз утулуп калсак соттон, кийин чети менен азастан кайра кайтарып бересиздер, фонддо акча тура берет. Бир топ элге бир жакшы ушундай жөлөк болмок деген тилегим бар. Жок, бул өзү жакшы идея экен, албетте. Иш берүүчү мындай дейт да, майрам күндөрү иштетет, же болбосо мисалы үчүн 8 сааттык жумуш болсо 10 саат иште, 12 саат иште дейт да, мындай нормадан ашык иштеткен учурлар болот да. Мына ушундай тараптар келишимде көрсөтүлгөн эмес. Ал учурда эмне кылыш керек? Кандай төлөнөт негизи бул учурда? 8 сааттан ашык иштегенде эмгек кодексине ылайыктуу 9-10 саат үчүн 1,5 эсе төлөнөт, 11-12 саат үчүн 2 эсе төлөнөт. Андан ары сизди карматып иштегенге укугу жок. Эгерде ошол кызматкер жок, мен иштебейм десечи, мындай шартта ушундай дегем. Эгерде мен иштебейм деп айтсаңыз, сизди эч ким иштете албайт. Атайын 5 эле өзгөчө учурлар бар. Авария болгондо, кырсык болгондо, ал бир өзгөчө учурларда мекемен же өндүрүш токтоп кала турган болсо. Өндүрүш токтоп кала турган болсо, ушул эле учурларда. Ал эмгек кодексинин 5-беренесинин 2-бөлүгүндө 5 пункт көрсөтүлгөн, башка учур жок. Башка учурда сиздин макулдук болмоюнча сиз мөөнөттөн ашык иштеткенге эч кимдин укугу жок. Мисалы үчүн мындай учурлар болот да, ошол бир жерде иштеп атып кырсык болот.
кызматкер же бир жаракат алат, ден соолугунан олутту, же болбосо каза болуп калат да. Ушул учурда кандай каралат негизи? Эгерде эмгек келишими болсо, болбогондо кантет? Эмгек келишими болбосо, эгерде эки жака массалык маалымат каражаттарына маалымат чыкпай калса, үй бүлөсү менен сүйлөшүп 50 миң 60 миң сом берип, ошо менен баарын көмүп бүтүрүп коет баардыгын. Эгерде каза болуп калса. Каза болуп калса. Башка учурларда өзүң күнөөлүсүң барып эс алып кел деп жөнөтөт. Сага 8 саат иштеди, же 10 саат иштеди деп кошуп турабыз деп. Айлыгыңызды берет, ошо менен эч нерсе төлөбөйт. Эгерде кандай бир залалга болуп калса да. Эгерде эмгек келишимиз болсо, кырсыктап калсаңыз, толук кандуу төлөп берет баардыгын. Майыптуулук алып калсаңыз, 1-2, 3 категориядагы 3 жылдык, 5 жылдык, 8 жылдык сиздин орто айлыгыңызды төлөп беренге милдеттүү болот. Майыптуулукка жараша. Кудай сактасын, каза болуп калатыр болсо бир кызматкер анын үй бүлөсүнө 20 жылдык орто айлык маянасын жумуш берүүчү төлөөгө милдеттүү. Ай сайын. Бир учурда 20 жылдыктын баарын төлөйт. Кийин эгерде анын балдар болсо, жаш өспүрүмдөр болсо, же жалгыз ата энеси болсо, аларга дагы ай сайын төлөп турат. Эмгек келишимиз болсо, ушундай кепилдиктер бар. Элдияр мырза, сиздер мынакей 3 жылдан бери эмгек укуктар кирбени деп ушул Кыргызстан түрө кыдырып жүрөсүздөр да. Негизи бизде ошол иш берүүчүлөр же болбосо негизи эле ошол иштеп жаткан биздин жарандардын кайсыл жерден укуктар көп бузулуп атат, анан эмнени билбейбиз бизчи өз укуктарыбызды коргоодо. Кыскача айтып берсеңиз. 3 жылдан бери ушул долбоорду жүзөгө ашырып жатабыз. Жыл сайын региондорду кыдырабыз. Быйыл 4 регионду кыдырдык, Ош, Баткен, Караколнарын шаарларын. Атайын биздин 10 тасманы көрсөттүк. Азыр биздин бул тасма биздин YouTube каналда чыгып жатат. Профсоюз строителей Кыргызстана деген. Сентябрдын 15-нен баштап биздин атайын онлайн лекция сабактар башталып жатат. Катышсаңыздар болот, бекер болот, 24 саат аягында экзамен тапшыргандар атайын сертификат алат. Онлайн кайсыл немеден сайттан? Ошол YouTube'дан Профсоюз строителей Кыргызстана деп кирсеңиз, ошо видео тасманын түйүндө атайын шилтеме бар, жана тиешелүү WhatsApp номер бар. Биздин кызматкерлердин. Абдан кызыктуу болот, пайдалуу болот. Андан кийин кайсыл тармакта көп укук бузуулар болот дегенде, чу дегенде эле жанагы эмгек келишим. Андан кийин эмгек китепчени толтурбоо. Жумушка киргенден кийин 5 күндүн ичинде эмгек келишими түзүлүш керек, түзүлбөсө автоматтык түрдө түзүлдү деп эсептелет, эмгек китепче дагы түзүлүш керек. Анан кээ бирде биздин кызматкерлер жумушка киргенде арыз жазыш керек да, ошол эң баштан баштаганда мен аны эске албай атпайм. Негизи ал багы стандарттуу процедура, арыз сөз түрдө арыз жазасыз, андан кийин жумуш берүүчү өзүнүн буйругун чыгарат. Буйруктан кийин эмгек келишимин түзөт, андан кийин эмгек китепчесин түзөт. Сиз жумушка кирип баштаардын алдында мекемедеги болгон бүт локалдык актылар менен тааныштырат, сизге тиешелүү. Жамааттык келишим менен да тааныштырат. Андан кийин биринчи жолу жумушка кирип жатканда эмгекти коргоо багытындагы эксперт, специалист сизди ушу коопсуздук техникасы менен тааныштырыш керек. Көп нерсе тааныштырбай эле кол койдуруп коет экен. Эгерде таанышпай эле кол коюп койсоңуз, анда кийин жоопкерчиликтин баардыгы сиздин мойнуңузда болуп калат. Ушул нерсени эске алыңыз. Андан кийин мөөнөтү менен ошондой атайын окуулар болуп турат эмгекти коргоо багытында. Ушуга катышыңыздар. Андан кийин ашыкча талаптар болуп калат экен. Тиги документ алып кел, бул документ алып кел, соттолбогондук жөнүндө документ алып кел деп, ал боюнча атайын бир талаптар болот да. Көбүнесе жумуштарда паспорт түйүндө ИННден жазылганы болсо болду. Диплом жана аскердик күбөлүк. Бүттү, башка эч нерсе керек жок. Негизи ушул мынакей сиздер 3 жылдан бери байкаганда кандай негизде укук бузуулар көп болуп атат? Жумуштан мыйзамсыз кетирет экен, көп жерден штрафка жыгып коюшат экен, жумуштан кеткенде эмгек китепчесин кармап отуруп алат экен. Бул алтын эреже. Канча күн, канча эмгек китепчеңиз жумуш берүүчүнүн кабинетинде калып калса, ошонча ай сиз иштеп жатам деп эсептесеңиз болот. Профсоюзга, мамлекеттик эмгек инспекторуна, сотко кайрылсаңыз, эмгек китепчеңизди кайтарып аласыз жана ошол айдын баардыгына орто айлык майын аласыз да. Эми багы жалаң эле жумушчуларды коргой бергенде болбойн,
жумуш берүүчүлөрдүн дагы бул жерде тилек каршы кетип атканда билбегендиги бар, буйрук менен кетет, анан кийин эмгек книжкасын бирок бербей кармап отуруп алышат. Кармап отурулат. Бул учурда деле ошондойбу? Бул учурда ошондой. Жумуштан мыйзамдуу түрдө кетирген жумуш берүүчү, бирок тилекке каршы эмгек китепчеsin кармап отурулган да. Бул туура эмес. Кийин өзүңүздөр доого жыгылып каласыздар. Жумуштан кетирип жатканда сөзсүз түрдө айлык майнасын төлөп бериңиздер. Мурда колдонуп алган эмгек өргүсү болсо анын компенсациясын бересиздер. Башка төлөмдөр боло турган болсо анын баарын төлөп бериш керексиздер. Ал төлөнбөсө кайра эле доого жыгылып каласыздар. Күн сайын 0,5% туумду талап кылганга кийин кызматкердин укугу болуп калат. Жумуштан кеткенден кийин 5-10 жылдан кийин келип кайрылса деле. Эмгек келишими. Эмгек келишими иш берүүчү менен кызматкердин ортосундагы биргелешкен укук жана милдет менен макулдашылып түзүлгөн келишим. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 7-главасы. Маанилүү. Сөзсүз түрдө иш берүүчүдөн эмгек китепчесинин көчүрмөсүн эмес, түп нускасын, оригиналын талап кылыңыз. Иш берүүчү эмгек келишимин жазуу түрүндө кызматкер иштеп баштаган аралыктагы 3 күндөн кем эмес убакта түзүүсү керек. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 58-беренеси. Эмгек келишими менен кимдер иштей алат? Эмгек келишимин түзүүгө жол жашы 16-га жеткендерге берилет. Мындан тышкаркы абалда жашы 15-ке чыккандарга кесиптик бирликтин же эмгек жамаатындагы мамлекеттик органдын макулдугу менен иштөөгө болот. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 18-беренеси. Иш берүүчү кызматкерди ишке кабыл алып жатканда эмне документтерди, маалыматты талап кылат? Паспорт, социалдык коргоо күбөлүгү, эмгек китепчеси, кырдаалга жараша качан алгачкы жолу эмгек келишими түзүлүп жатса, же жумушка кызматкер жарым-жартылай иштөөгө келсе, аскердик каттоо документтери, аскер кызматын өтөөгө милдеттүү жана аскерге чакырылууга тийиш болгон адамдар үчүн, билими тууралуу документ, сыноо мөөнөтү. Эмгек келишимин түзөөрдө анын шарттарында кызматкердин берилген ишке болгон жөндөмдүүлүгүн текшерүү максатында сыноо мөөнөтүн түзүү каралган. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 62-беренеси. Эмгек келишиминде сыноо шартынын жоктугу кызматкердин сыноо мөөнөтү жок кабыл алынгандыгын билдирет. Мыйзамда көрсөтүлгөн категориядагы адамдарга сыноо мөөнөтү белгиленбейт. Сынак боюнча тандалып алынган адамдар кызматка ылайык орунга келе алат. Кош бойлуу жана 1,5 жашка чейинки балдары бар аялдар, жашы 18 жашка жетелек адамдар, кызматка ылайык эмгек акысы төлөнгөн жумушка тандалып алынган адам, иш берүүчүлөрдүн ортосундагы келишим менен которулуп чакыруу иретинде келген адамдар, 2 айга чейин гана эмгек келишимин түзгөн адамдар. Маанилүү. Кызматкердин жумуш жөндөмдүүлүгүнүн алсыздыгына, улап кетүү жөндөмсүздүгүнө байланыштуу, жумушта чындыгында белгилүү себептер менен жок болгон учурларда жана башка себептерде сыноо мөөнөтү узартылууга тийиш болот. Эгерде сизге сыноо мөөнөтүн ийгиликтүү өткөндүгүңүз үчүн эмгек акыңызды жогорулатууга убада беришсе, анда аны жазуу түрүндө түзүп берүүнү талап кылыңыз. Керек болсо, иш берүүчүгө бул туурасында эскертип койсоңуз болот. Эмгек келишими 2 түрдө болот. Тез арадагы эмгек келишими, белгисиз мөөнөттөгү эмгек келишими. Тез арадагы эмгек келишими 5 жылга чейин. Тез арадагы эмгек келишими качан гана келишим белгисиз мөөнөткө аткарыла турган иштин шарты жана абалын эске алып түзүлөт. Тез арадагы эмгек келишими мындай таризде түзүлөт. Жетекчилик менен убактылуу жок болгон кызматкердин ордунда иштеп туруу, убактылуу жумуш ордунда иштеп туруу 2 айга чейин, ошондой эле мезгилдик, сезондук жумушта иштөө. Кырдаалга байланыштуу тез арада жумуш өткөрүү, табыгый шарттардан улам жумуш белгилүү бир убакыт аралыгында, мезгил гана жүргүзүлүшү мүмкүн. Тез арадагы эмгек келишимин түзүү дээрлик кызматкердин эмес, иш берүүчүнүн кызыкчылыгында болот. Ошондуктан эмгек келишимин белгисиз мөөнөткө түзүү каралат. Маанилүү. Тез арадагы эмгек келишими төмөнкү учурда мөөнөтсүз болот. Эки жак тең тез арадагы эмгек келишимин бузууну талап кылган эмес. Кызматкер эсептелген күндөн 1 күн ашык иштесе дагы. Мөөнөт жөнүндө шарт эмгек келишиминде мыйзамсыз түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин бөлүгүнүн 3-бети. Бүгүн укук боюнча сүйлөштүк, бирок ушул эгерде укуктары бузулуп калса, сиздин телефонуңузга же сиздин бир уюмуңузгабы, сиздин бир контораңызга кайсыл жакка кайрылса болот? Жарат, мындай телефон айтып койсоңуз болобу? Өзүмдүн номеримди айтам, мага көбүнесе күнүгө бир 15-20 чалуулар болуп калат, көбүнчө СМС жасаңыздар болот WhatsApp'тан.
бөлөк тармакта болсоңуз дагы, профсоюзга мүчө болбосоңуз дагы өзүмдүн кеңешимди берем. Балким тиешелүү тармакка жөнөтөм. WhatsApp номерим 0707 47 57 47, Мегаком номерим 557 47 57 47. Элдияр мырза, эл үчүн, ошондой эле биздин жарандарыбыз үчүн укук коргоо багытында иштеп аткан ишиңизге мындан ары да ийгилик каалайбыз. Жакшы тилектериңиз бар экен, анда ишке ашышын биз тилейбиз. Дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Саламат болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер кезектеги талкуу программасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн ушул кызматкерлердин жана ошондой эле иш берүүчүлөрдүн укуктары туурасында кеп кылдык. Биздин бүгүнкү студиябыздын коногу Кыргызстан куруучулары профсоюзунун төрагасы, ошондой эле курулуш жана токой чарба кызматкерлеринин глобалдык профсоюзунун Европа жаштар комитетинин титулдук мүчөсү Элдияр Карачалов мырза болду. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.